Сүйгөн адамыңыз дайынсыз жоголуп кетип, баардык далилдер сизге каршы болсо эмне кылмаксыз? Бүгүн Корея тириллери жашыруун жүз кинотасмасы жөнүндө айтып берем. Тасма сырларга, көрө албаслыкка, кызганычка жана коркунучтуу ачылышка бай. Жашыруун жүз кинотасмасы Түштүк Кореяда 2024-жылы тартылган. Тасманын башында жигити сүйлөшкөн кызынын калтырып кеткен видео билдирүүсүн көрүп жаткан жеринен башталат. Сон Жин оркестрдин дирижеру. Анын сүйлөшкөн кызы ошол жерде чогуу иштейт. Аты Суён. Видеодо мен берилүүгө кайра кеттим. Биздин мамилебизди көмөн санап атам. Сени түшүнбөйм, ишене албай турам. Турмушка чыкканга даяр эмесмин. Бул менин күнөөм, кетишим керек. Сен менен бактылуу болдум. Сен дагы бактылуу бол, деп. Экөө чогуу иштечү. Суён дайынсыз жок болуп кеткенден 12 күн болот. Ордуна жумушка жаңы алынат. Суён жок болуп кетерде ага чалып бул жерде иш оруну болот деп айткан имиш. Көп өтпөй жаңы виолончел ойногон кыз Минжу Сон Жин менен абдан жакшы болуп кетет. Минжу жалгыз өскөн жетим кыз экен. Ата энеси унаа кырсыгынан каза болуптур. Бир күнү Сон Жин Минжуну үйүнө чакырат. Ошол күндөн экөөнүн мамилеси ысыктап баштайт. 3 ай мурун Сон Жин болочок келинчеги Суён экөө дал ушул үйгө көчүп келиптир. Берлинден Сеулга көчүп. Сон Жин жөнөкөй, ашкана иштеткен адамдардын уулу, ал эми Суён бай үй бүлөдөн. Апасы өзү иштеген жерде директор экен. Бир күнү жумушта жигити бир кыз менен сүйлөшүп турганын көрүп калат да жигитинен күмөн санай баштайт. Суёндун жигитине чейинки жашоосу да сырга толо экен. Азыр анын ордуна иштеген Ким Минжу экөө мурун өтө жакын интимдүү мамиледе болчу экен. Азыр жигит экөө жаңы көчүп келген үй бул эки кыздын мурунку мугалиминин үйү болгон. Экөө ошол үйдөн жолугушчу экен. Ал үйдө жашыруун бөлмө да бар экен. Жигитине видео билдирүү жаздырып жатканда бул кыз Минжу анын жанында отурган. Видео жазган соң жигитинин сүйүүсүн текшерип кызгантмакчы болуп, баягы шкафтын артында жашыруун комнатанын эшигин ачып кирип кетет. Минжу муну баарын көрүп билет. Ошентип Суён жашыруун бөлмөнүн ичинде берки өзү көрүнө турган көзгүдөн аңдып, бөлмөдө болуп жатканын карап отурат. Акыры бөлмөдөн чыкмак болот, бирок Кудай уруп, ачкычы эшикке түшпөй камалып калат. Паникага түшүп, кыйкырынып, бирок бөлмөдөгү жигит аны эч укпайт. Жашыруун бөлмөнүн ичинен эски катылган көксилерди таап, ошону менен тамактана баштайт. Бөлмөдө суу, туалет, жатакана, керебет баары бар экен. Бир күнү Минжу Сон Жин менен Суёндун үйүнө келет. Эсиңизде болсо, кинонун башында экөө чогуу келген. Суён жоголуп кеткенден кийин күзгүнүн жанына туруп, атайы ачкычты алмаштырып, Суёнду тамашага салгысы келгенин айтат. Бул Минжундун Суёнго болгон өчү сыяктуу. Мурун экөө интимдүү мамиледе эмес беле. Көрсө, 7 ай мурун азыркы жигити Сон Жин менен баш кошмокчу болуп, Минжунду таштап кеткен экен. Эми минтип анын жигити менен жолугуп, өч алып алыптыр. Минжу Суёндун жигити менен биротоло калууну чечип, Суёнду жашыруун бөлмөдөн чыгарбай калат. Апасы бир жамандык сезип турду. Полиция чакырып, иликтөө иши башталат. Албетте, эң негизги шек болочок жолдошуна түшөт. Бир күнү Суёндун апасы баягы кызы калтырган видеону алып Сон Жинге келип, ал видеодон күзгүдөн көрүнүп калган браслет тагылган колду көрсөтөт. Демек, Суён кетип баратканда жанында бирөө бар болгону аныкташат. Сон Жин ал колду дароо тааныйт. Минжунун үйүнө жөнөйт. Анын телефонунан Суён экөөнүн сүрөтүн көрөт. Экөө бири бирин сүйүп жүргөндөрүн дароо түшүнөт. Минжун баардыгына Суёндун буйругу менен кылып, ошол күнү жанында болчумун, качканга да жардам бердим дейт. Суён жашыруун бөлмөдө, Сон Жин болсо ваннада. Күзгүнүн артына туруп сууну өчүрүп күйгүзүп белги берип турат. Бирок бир күнү Сон Жин муну түшүнөт. Күзгүдөн суроо берип, аркы үйдөн Суён сууну өчүрүп күйгүзүп жооп кайтарат. Минжу экөөнүн төшөктө жатканын баарын Суён көрүп турганын, Минжун баарын атайлап кылганын түшүнөт. Сон Жин Минжуга келип, эшикти ачууну суранат. Ал болбой коет. Чечимди сен кабыл ал. Чыкса бизден өч алат, кечирбейт деп коркутат. Өз келечегинин, карьерасынан коркуп, аны бошотпой коет. Бир күнү Сон Жин менен Минжу Суёндун номеринен СМС алышат. Көрсө аны Суёндун апасы жибериптир. Атайын текшемекчи болуптур. Сон Жин Минжуну жашыруун бөлмөнүн эшигин ачууга макул кылат. Экөө баягы жашыруун бөлмөгө кирип барышат. Суён жерде жатыптыр. Минжун менен Суён кармаша кетип, Минжун Сон Жинди кеттик деп кыйкырат. Сон Жин макул болбойт. Суёнду жетелеп жашыруун бөлмөдөн алып чыгып кетет. Минжу болсо баягы бөлмөдө камалып калат. Суён болсо Минжунду кишенге салып, күнүгө тамагын берип, кийинтип, өз оюнчугуна айлантып алат.
Кино мына ушундай аякайт.